парламенттик башкаруу системасына өткөнүбүздө биз баарыбыз уже түшүнүп атабыз азыр. Эң алсыз бул саясий партиялар болуп калды. Анткени саясий партиялар парламентти түптөп, парламент өкмөттү түптөп атат да. Саясий партияларда тажрыйба жок, саясий маданият жок, партиялык маданият жок, партиялык идеология жок болуп, партиялык ички тартип жок, партиялык демократия жок болгонун мына кесепетин биз көрүп атабыз. Акционердик коомго айланып калды келген партиялар. Муну эске алышыбыз керек. Келечекте ушул президенттин негизги максаттарынын бири болуп ушул парламентти күчөтүү, бирок ошол эле убакта иретке алып келүү болуп эсептелет да. Сөзүмдү бир эки гана маселеге бөлгүм келет. Мен ойлойм, биз бөлүнүп бүттүк го Кыргызстанда. Эми биригүү убактысы келди, бирге басуу, бирге өнүгүү, бирге бир ынтымакка чакыруу. Акаевдин кеткенине 12 жыл болду. Акаевчил деп биз дагы тилдеп жүрөбүз. Бакиевдин кеткенине 7 жыл болду. Бирөөлөрүбүз Бакиевчил деп тилдеп жүрөбүз. Отунбаеванын кеткенине 6 жыл болду. Бүгүнкү күндө Отунбаевчылар деп жүрөбүз. Эртең Атамбаев кетсе, Атамбаевчылар дейт да. Ал кандай кыргыз эл? Биз эң биринчи аныкы мунуку эмес, эгерде бийлик жөнүндө сөз болсо, профессионалдык деңгээлине карата мамиле жасашыбыз керек. Жаңы элитаны даярдашыбыз керек. Аларды ушу эски тажрыйба менен аралаштырып, мамлекеттин бир өнүгүүсүнө өбүлгө түзүшүбүз керек.